Анан биз мына коңшу мамлекеттерде чыкканда да ошо Кыргызстанга тийбесе экен, болбосо экен деп тилеп аттык эле жараткандан. Бирок мына тилекке каршы бүгүн бизге маалымат тарады, ошо Кыргызстанда да катталды, Сузак районунда 3 киши деп. Бул эми мындай бир жагынан алып караганда бизде абдан мындай өкмөт, мамлекет, жалпы мына президентибиз баш болуп чараларды көрүп алдын ала дагы жумуштар жүргүзүлүп атты. Бирок эми бизде катталды, бул факт да. Эми биз мунун үстүндө жалпы мындай бир баардыгыбыз, баардык бийликтин муттактар жалпы эл биригип туруп, мындай бирге бир максатка алдыга коюп туруп ушуну жеңип чыгышыбыз керек деген мен ойду айтат элем да. Анан бул бардык нерседен эң бийик бул адамдын өмүрү, адамдын ден соолугу. Ошондуктан биринчи бардык күчтү жумшашыбыз керекпиз. Ушул коронавирус, ушул вирустун тарап кетпешине да, жалпы массага тарап кетпешине. Ошондуктан бардык чараларды алдын ала көрүп, мына бүгүн бизде тажрыйба бар, башка мамлекеттерден да көрүп атабыз, жалпыга маалымдоо каражаттарынан теледен, өзгөчө телевидениеден көрүп жатабыз, кандай чараларды көрүп атат. Мына биз дагы ошолордо чараларды көрүп туруп алып кетишибиз керек деген ойду айтат элем да. Анан мындан буга чейин дагы жалпыга маалымдоо каражаттарын айттым эле. Ошол 31 декабрда Кытайда катталгандан кийин бизде Кыргызстанда биринчи жолу 27 январда мына өкмөттө айтып чыктык. Бүгүнкү күнгө чейин ушуга кризиске каршы кандай чараларды көрүшүбүз керек. Мына бүгүн биздин жарандарыбыз башка мамлекеттерде калып калгандар болуп калып атат. Ошолорду алып келгенден баштап анан мына медициналык маскалардан бери дейинчи, дары-дармектерден бери, азык-түлүктүн коопсуздугу кандай болот, анын ичинде мына инфляцияны кече дагы дем алыш күндөрү катуу бир паника болуп кетти. Ушуларга да каршы өкмөт кандай жумуш алып барыш керек деген мындай конкреттүү түрдө атайын программасы иштелип чыгып туруп, ошол элге жарыя болуш керек эле да. Бул боюнча мен мурда да айттым эле, 7 мартта өкмөт башчысы жыйын өткөзгөн, программасы даярдалып атат деп, бирок мындай жарыя болуп коомчулукка чыккандан кийин көрө алган жокмун. Мүмкүн кабыл алганда расмий түрдө көргөн жокмун да анысынчы. Мына ушулар да толук камтылып, коомчулукка жарыяланыш керек. Эгерде алдын алуу иштерин кандай кылыш керек эле да. Аларда айтылып атты, эми бирок бүгүнкү күндө мына катталгандан кийин эми буга биз кандай каршы, кандай коопсуздук, мына элге кызмат көрсөтүү жайларда кандай чараларды көрүшүбүз керек. Мына мектептерди жаптык, жогорку окуу жайларын жаптык, эми дагы кайсы эл көп болгон жерлерде. Жанагы сондордо мисалы үчүн, же болбосо базарларда ушуга өтө мындай бир алдын ала бир чараларды көрүшүбүз керек деп айтат элем да бугачы. Анан өзгөчө мына экономикалык жагында дагы талаш болуп келип аттык, бизге көп деле таасир этпейт мындай деп да экономик министрдин өкүлдөрү да айтып аткан да. Анан бирок бүгүн мына көрүп атабыз, кече күнү өкмөт жарыя кылды, 28 миллиард сом биздин коронавирустун кесепетинен бюджетибизге мына пландалган киреши бөлүгү толбой калышы мүмкүн депчи.